Пойдете на выборы? Пойду, да. Ну, если бы у меня была бы прописка городская, то я бы пошла. А я еще не определился. Я еще не видел всех программ у кандидатов, вернее, партий. Буйса. Гор кеңешин депутаттарын бір топ оңғыш керек пе? Ел үшін іштеп, аракет қылсып, именно мұндай біздің шаардын проблемаларына карабайсыздар ба? Жаңы эле суга судан берип атышат. Бул сууну дегендей канчадан бери мына илгери Союз убагында Прунзе шаарыбыз кандай көкөйрөп жүргөн шаар эле. Азыр эмне болуп атат? Азыр алардын жанына карап көрсөм, жаңа эстеликтерим бүт баары мына декоративный архитектурный формалар дейт го орусча. Ошолордун баары каралбай жатат. Тазалыкты караш керек. Мына Бишкектин шаардын азыр көпчүлүк эрешелер адамдардын өтө төмөн түшүп калыптыр. Ошол жардам бериш үчүн биздин шаардык депутаттар аябай иштеш керек. Эл үчүн, мамлекет үчүн, өзүнүн балдарын үчүн, келечеги үчүн деп ошону деп ойлойм. Ошол азыркы бул шайлоодо сыртта калып калсак туура эмес. Биз ошондой тарбия алганбыз. Шайлоо барбайбыз. Кызык деле тарап калды шайлоо, майлоо уже эч ким интерес жок да, эч ким кайда мурункудай эле. Татыктуу партияны шайлаш керек болот азыр. Ошо иштечү балдардан, эмелерден шайлаш керек да. А мындай жөн эле азыр акчага кызыгып кээ акча берсе эле шайлап коет атпайбы? Ал да туура эмес, өзүбүздүн келечегибизди ойлонушубуз керек да баарыбыз. Ана ошо татыктуулардан шайлаш керек. Биринчи шайлоо бузулду, туурабы? Ооба. Элдин пикири ишенич жок. Азыр данный время мен азыр пропискам Бишкекский эмес, бирок канчалаган ошол эле партиялар баягы эле акчасын приват кылып жүрөт. Бул система өзгөрмөйүнчө бул шайлоодон мен оюмча 70-80% ишенич жок. Анан даже бул депутаттарды бийлик өкмөттүн ишкерлерини депутаттар тоготпойт вообще. Барып Кыргызстандын системасы туңгуюкка баратат да. Грузияда кандай системалар өзгөрдү да. Казакстан президенти айткандай, Кыргызстанда да демократия деп 30 жылда дейт эч 1 грамм иш болгон жок деп, кече 2-3 күн болду. Өзү жарыялады. Эми ушундан биз үлгү ала бериш керекпиз. Как простой жаран катары айтабыз. Всегда сходим на выборы. Шайлоого барам буйруса, Кудайым буйруса. Ишеним көрсөтөм толук түрдө. Бирок ошол жактан көрөбүз кимге шайлайбыз.